Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 2 октябрь 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге жерінің аянты 5 сотық болған, таза суусу бар, свети бар, ушул жаңы салынған 4 бөлмөлүү үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Жакшы жери санузели, коридорлору бүт бардыгы бар. Аларды кош болгондо таза 4 комната чыгат, бышкан кирпич. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай, мына кокоюп, зыңкыйып сон болуп турат, караңыздар. Ой. Жери 5 сотық, кызыл китеп бар, документтер бар жайында. Эң негизгиси суусу свети бар. Анан туғандар, мына жер бош орундук болуп турат го, бул жер соцобъект, мектеп, садик, ФАП бардыгы ушул жерге түшөт. Айтайын дегеним, балдарыңыздар пешком эле барып кетип турат. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан туғандар, үйдүн таза суусу бар, таза сууну чыгарып койгон, мына шаркыратып, сонун кылып чыгарып койгон булактын суусу 24 жети чыгат. Резеткага сайсаңыздар эле болду, өчпөйт. Суу свет кеңири. Мен турган жер туғандар, бул Башбулак айылы, барыңыздар билесиздер. Шаар жактан келген болсоңуздар, Башбулакка киргениңиздерде мектеби айыл өкмөтү бар, центрындачы. Анан бул жакка дагы бир аз эле жүрсөңүздөр, ушундай чоң трассанын сол тарабында Башбулактын мынау жаңы ачылган самомойкасын көрө аласыздар. Ага жетпей солго кирип, түз жүрүп оң тараптагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бир аз эле киресиздер туғандар. Мектеп менен жанагы ФАП, садиктердин местасы бар. Ошого жакын жерде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туғандар, мына мен айткан көчөгө киресиздер. Анан оң тараптан мындай катар-катар эсептеп келсеңиздер, бул 6-чы үй болуп калат. Ошо мен айткан чоң жолдон киргендечи. Сонун жерде жайгашкан локациясычы. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп кетсеңиздер, жагат. Себеп дегенде чын чоң жолго жакын. Көчөлөрү мына кенен экен. Мына жака ичкер тарапка жүрсөңүздөр, ал жакта дагы үйлөр толтура. Ушул көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үй сатылат. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Бардыгы даяр. Жери 5 соток. Көчө тарабы 20 болот, ичкериге 25 болот. Квадратный төртбурчтук сонун жер. Коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суусу бар, свети бар. Жана таза суусун көргөзүп койдум. Эми ал жакта деле азыр данный момент шлангыдан суу агып атат. Свет бар. Анан анысы аз келгенсип, мына көчөнүн боюнан дагы бирөө спонсор болуп, крандарды орнотуп, сууну чыгарып коюптур. Келип крандты мындай бурасаңыздар, суу автоматически чыгат тугандар. Бул жактан суу чыгат, и өзүңүздөрдүн мына шлангыңыздардан дагы суу чыгып турат. Тугандар, үйдүн алды тарабына дагы өттүм. Жери 5 соток, 20га 25. Кызыл китеп бар. Документтери бардыгы жайында. Ошо көчөнүн боюнан суу өткөрүлгөн, свет бар. Анысы аз келгенсип, мына өзү дагы кошумча кылып, собственный кылып сууну чыгарып койгон. Резеткага сайсаңыздар, 24/7 ушундай булактын суусу чыгып турат. Эч ким колдон албайт, өзүңүздөрдүкү болот тугандар. Так, үй 4 комната, коридор менен санузелди кошпогондо. Узун турасы 11ге 9 деди окшойт, адашпасам. Бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Мына өтө жакшы качествода салганмын. Көчө тараптан эле сонун болуп көрүнүп турат деп эси мага маалымат берди. Крышалары жабылган. Кыскасы даяр тугандар. Өтө бир качественный кылып салыптыр. Эми жүрүңүздөр. Кирип үй жөнүндө кеңири шашылбай маалымат берейин. Тугандар, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Даярсыздарбы, көргөзүп берейин. Эшиктери мына пластмасса эмес, алюминий тугандар. Эч нерсе болбойт. Ошондо жакшылап айтып коюп атат. Мына лестницасы уже даяр. Чыгасыздар. Мына кармагычтары менен безопасныйчы. Так. Эшикти ачып кирсеңиздер, мына коридор. Катар-катар комнаталар жайгашкан. Мен оң тараптан баштай берейин. 4 комната. Санузел менен кухняны, санузел менен коридорду кошпогондо. Бул 1-чи комната. Узун тураларын айтпай эле коюн тугандар. Себеп дегенде уже видеодо деле көрүп атасыздар. Кенен, сонун болуп турбайбы? Потолоктору дагы бийик, жаркыраган жакшы үйлөрдүн бири. Тугандар, жаңы үй. Биринчи эси болуп жашайсыздар. Эч ким жашай элек. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Мисалы, адам деле жаңы машина алганда сүйүнөт го. Сиздер деле азыр жаңы үй алып атасыздар. Эч камсанабай сүйүнүп ала берсеңиздер болот. Бул 2-чи комнатасы. Мына тугандар. Мына. Бул жак ошо санузели.
Бул жак болсо родительский спальный. Неге? Себеп дегенде бул жакта духовкасы бар туугандар. Ошол спальня кылсаңыздар жакшы да, эми жылуу болот, тамак кылат жеңебиз, от жагат. Ошондо эле үй жылуу болуп калат Кудай буюрса. Эми бул 100 квадрат метр чагат ашып кетсе үйчө. От жаксаңыздар эле уже болду, баардык комнаталар ысып кетет. Жакшы. Эми жүрүңүздөр. Ал жака киреличи, бул кухня. Печканы өтө мощный коюп койгон, чекелерин кафеле кылып, бүт баарын даярдап коюптур. Аны кылыш керек, муну кылыш керек деп кыйналып отурбайсыздар. Акчаңыздар барбы? Шыр эсептейсиздер дагы, келип, кийим-кечеңиздерди алып келип, көчүп жашай бересиздер. Ашыкча жумуш болбойт да сиздергечи. Анан туугандар, сөзү санузелин көргөзбөй эле кой деди эле, мен азыр сүйлөп атып, адашып көргөзүп алдым, кечирип коесуздар. Ээсинен кечирим сурайм. Туугандар, мына толук бүт элек. Форточкасы даяр, потолоктору пластик каражаттар менен жасалган, суунун түтүкчөлөрү, канализациянын түтүкчөлөрү чыгарылып даярдалган. Санузелин өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Башбулакты билесиздер, шаарга деле жакын. Шаарга деле тезде кирип барасыздар, жарым сааттык жолда. Башбулакта мектеп бар, садик, айыл өкмөт, заправка, өзүнүн маршруттук каттамдары бар, шаардын буш-буштарына каттап турат. Бар. Сүйлөшөсүздөр, ээсинин номери экранда жазылып турат. Колдон чарбай аракетти кылыңыздар. Үй алган адам эч качан утулбайт.